атыңызды өзгөрткүңүз келдиби кээде? Бул өзү канга сиңип калды деп коеюнбу? Эми ошол Москва деп калдык. Москва боюнча сүйлөшөлү. Лишь бакча кетпесин, мен көбүрөөк иштейин деп жана. Буга да өтө көп тажрыйба, нерв да керек. Бул адамдын айткан жолу менен жүрсөм, мен өсөрүмдү анткени көрүп атпаймынбы? Бирөөнүн работасын бирөө жасай албайт. Ачыгын айтабыз. Чтобы потом конфликт болуп калбасын депчи. Анткени маймылды деле велосипед тепкенге үйрөтүп коюп атпайбы? Саламатсыздарбы? Фери подкаст YouTube каналына кош келдиңиздер. Бүгүнкү биздин коногубуз Нурзада, Козуля салонунун жетекчиси. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатсызбы да бир жолу. Чакырганыңыздарга рахмат чоң. Сизге чоң рахмат убакыт таап келгениңизге. Сөздүн башында эле айта кетейин. Козуля деген бул эмнени билдирет? Бренд? Жок, бул бренд эмес. Негизи бул никнейм. Мени үйдөгүлөр ошентип эркелетип, ошол бойдон аккаунт ачылып, сайттардын баары ошондой никнейм калып калганда, ошон үчүн мени көп адамдар Козуля деп тааныйт. А так негизи көп адамдар менин атымды билбейт. Менин атымды реально Козуля деп ойлошот. Үй бүлөңүзгө рахмат айтыш керек. Сизге бренд созайт бергенде көп интервьюлар алып жүрөм, анан кийин уга келгенде ошо үй бүлөсү көбүнчө ушундай түрткү болуп, жардам берип, бул жерден сизге үй бүлөңүз никнейм тандап берген турбайбы да. Эң чоң жардам. Эң чоң жардам. Нурзада деп кайрылсам сизге удобнуу же Козуля дейинби? Айырмасы жок. Нурзада дейин, анда сизди тааныта баштайлы дегенде. Нурзада айтсаңыз, балалык кезиңиз жөнүндө токтололу, ошо балалык кезиңиз каякта өткөн, ошол жөнүндө айтып берсеңиз кичине. Менин атым, толук атым Нурзада Асылбекова. Мен 1998-жылкы болом. Менин түйүм негизи апам Жалалаттан, атам Өзбекстандан, бирок биздин улутубуз кыргыз. Просто төрөлүп чоңойгон жерибиз Өзбекстан болуп калганда, менин чоңойгон жерим, мисалы мектепти бүткөн, университетти бүткөн жерим бул Бишкек шаары болот. 45-школаны бүтүп, Национальный университеттин колледжин аяктаганмын, педфакты 3-бөлүмүндөгү колледжин аяктаганмын. Сразу салон сфераны айтып берейин, потому что мен с детства эле иштеп баштаганмын да, бул 14 жашыман баштап. Салондо элеби? 8 класстан баштап мен уже курстарга барып, анда только чыгып келаткан болчу да. Вот ошол маалдан баштап мен уже азыркы күнгө чейин иштеп келем салон сферада. Универсальныймын, бардыгын кылам. 14 жашыңызда эмне иштен баштадыңыз? Мен биринчи чач кыркчумун. Мужской женский парикмахер болчум и прическа жасачумун, макияж жасачумун. Анан кийин 2016-17 жылдары уже 2018 жылдары уже ресница келип баштаган. Анан ресницага өтүп кеттим. Бул Бишкекте иштедиңиз, а? Бишкекте Ош базарда. Ош базар, салам алейкум деп. Биз Москвага келгениңизге эмне түрткү болду, анан канча болду Москвада келгениңизге? Москвага келгениме буюрса быйыл 8 жыл болот. Баарыбыз эле 3 айга келебиз. Башында иштейм, контракттын акчасын кылам, кетем дейсиң, анан калып каласың 8 жылга, 10 жылга. Башында келгенде просто туугандар бар болчу. Каникулда билесиз го, бизде кыргыздар өзүң акча таап, өзүң окуп, өзүң иштей бер, эмне кылсаң тапкан акчаң сеники деп. Ошентип билетке акча таап, чачты ал жакта. Еще, кстати, Кыргызстанда менин өзүмдүн парикмахерскийим бар болчу, кичинекей, 25 квадрат метр. Аны 3 ай иштеткенден кийин Алматинский рыноктун жанында болчу да. Хажайын көрүп калды, что типа клиент жакшы келди, ал өзү алып койду. Потому что документ жагынан акылым жетпеген үчүн вот алдырып ийдим да, ошол бизнесимди. Сиздин биринчи опытыңыз болгон экен да. Биринчи опытым болгон үчүн, тем более 14-15 жашта аны билбейсиң да, кандай болот. 18ге чыга элексиң. Алдырып ийгенден кийин, анан кийин акча чогулттум дагы, ашкан акчама да акча кошуп туруп, үйдөгүлөрдөн алып Москвага келдим дагы. 3 ай иштейм деп ойлогом. Бирок вот 8 жылдан бери ушул жакдамын. 2019 биринчи студиямды ачтым. Метро аэропортко. Кайсы жылдар келип атасыз ошондо? 2017-нин аягы, 18-дин башы. Биринчи Москвага келгендеги мындай сезимдериңиз эсиңизде калган же жакшы жактары? Бизде Москвага келгенде эч кимге жардам бербейт. Метродо калган күндөр дагы бар. Бирөөгө квартирага чыгам деп акча берип барсаң, ал квартира орустуку болуп калган күндөр деле бар. Мисалы, мошенниктерге акча которгон күндөр деле болгон. Андай нерселер баштан өтө көп өткөн. Мисалы, ар бир жетишкендиктин артында кыйынчылыктар болот. Эч качан оңой нерсеге, мындай жеңил нерсеге оңой жол менен азыр жетүү вот действительно кыйын.
бизде баягы сөз бар го, адамдар только сенин жетишкендигиңди көрөт да, сенин аркаңда кыйынчылыктарды көрбөйт. Анткени биз мисалы мен да канча жылдан бери Инстаграм алып барам, блогер досторум бар. Мен мисалы адамдарга Инстаграмга эмне салып көрсөтсөм, значит мен ошол мени көргөн адамдарга, подписчиктерге мен ошону эле көрсөтөм. Андан башка нерсени көрсөтпөйм. Андан башка нерселерди пускай алар көрбөй эле койсун. Ар бир адамдын өзүнүн бир секретный шкафы болот, анан элдер көрчү шкафы болот да. Так как биз публиканы тандагандан кийин мисалы да толтура комментарийлер жазат. Мен ата менен видео киргизсең, башка менен видео киргизсең, ой бул мындай мисалы биз публиканы тандагандан кийин биз ошондой негатив адамдарга тарынганы, капа болгону, настроениясы түшүргөнү мындай акыбыз жок да, укугубуз жок. Анткени биз публиканы тандадык. Публика всегда ошондой бир терс, бир оң менен бирдей жүрөт да жолдо. Мындай чоң мындай публика чыгыш үчүн анда ошого дайын болуш керек экен да, баардык нерсе дайын болуш керек экен. Өзүң дагы морально, психически да бардында. Бирок, чтобы ошол нерсеге даяр болуш үчүн, мисалы бизде биринчи мен түйүм жактан болуп атпайбы? Өзбекстандан баары деле чуть-чуть болсо деле кичине уже эметип калышканда, калыптанып калышканда ошол жактын тарбиясы менде деле болот. Туугандар мисалы, вот мындан кечи сенин атаң менен тараган видеомду алып кетиптир, сенин видеоңду тинтип кетиптир, комментарийни окудум. Мен айтып, мен мисалы окубайм комментарий, потому что менин убактым жок аны окуган. Мен клиент алам, өзүмдү развивать этем, окууларга, курстарга жазылам. Не только речница, мисалы, андан башка личный курстарга, мисалы да, бизнес боюнча кантип алып барыш керек, кантип коллегалар менен сүйлөшүш керек, кантип выбирать этиш керек, мисалы. Аны мен жөн эле отуруп барып эле студия ачып эле кушетка коюп иштебейм да, анын документациясын үйрөнүш керек, кайсы жерден помещение караш керек, кандай ресница менен иштеш керек, эмне кылыш керек, ошонун баарын билиш үчүн ага эмне керек, курс сатып алыш керек. Мен ошолорго жумшайм убактымда. Мен мисалы комментарий окуганга эч убактым жок. Бирөө эле мага келип айтып калбаса, кызыгып эле карап калбасам, а так вообще комментарий карабайм. Негативден алысыраак. Тем более азыркы убакта сизге азыр азыраак болуш керек экен. Тем более азыр деп аткан себебим куттуктайм сизди. Рахмат. Кош бойло экенсиз. Жеңил аман эсен жеңилдеп алыңыз. Бирок кече сизге подкастка дайынданганда кичине эмеңизди, сторисиңизди кирип көрсөм, дагы эле баягы ремонт иштерин кылып жүргөн экенсиз. Бул уже канга сиңип калды деп коеюнбу? Ошого айтайын дегеним ушул баягы краска кылганыңызды көрдүм, өзүңүз ремонт кылып жүргөн жерлериңизди көрдүм да. Бул өзүңүз ошону каалайсызбы же айла жоктон кыласызбы? Жок, мен биринчи аэропортко студия ачканда эч ким тааныш жок, тааныш жок, акча жок, лишь ютубтан карайсың, мынаны сырыш керек экен, мындай кылыш керек экен, барып окуп эле, алып эле, ошол жерден устачылык башталган деп коеюнбу. Ошентип эле баштадым. Анан кийин бир мени дагы шурупту да бураш үчүн уста чакырып, мисалы 1000 сом берип, мында карап көрсөң, мен алып эле бурап койгон оңой да мен үчүн бир немени кагып же мыкты бир жака кагып койгон же бир немени бурап койгон бул мен үчүн вау жумуш эмес. Не знаю, может опыт көбүрөөк болуп калган, студия ачып берип, ремонт кыла берип. Ошон үчүн мен үчүн прям вау деле эмес. Өзүм кылып кое берем. Бул устачылык өзүңүздөнбү же мындай бирөөдөн үйрөнгөнсүзбү, атаңыздан, эмеңизден, атаңыздан, байкеңизден? Ютубтан көрөсүз, көбүнчө. Ютуб, Инстаграм, мисалы картинкаларды, кээ нерселерди өзүм кол менен жасап, краскаларды алып келип, мисалы окуп, баягы сатуучулардан сурайсың да, вот ушундай кылайын деп атам, кайсы краска керек, өздөрү тандап берет, өздөрү кошуп берет, аралаштырып берет. Эмелерге барсаң, белый краскага цветтерди кошуп, өздөрү дайындап берет, алып келип кладка кылып сүйкөп койсоң болду. Нурзада менен биз кызматташып атканыбызга 3-4 жыл болуп калды, туура айтсам. Андан кийин мурда өзүм бар. Нет, 3-4 жыл эмес, андан деле көп болуп калды, потому что мен аэропортто ачылганда силер Новослободскийде болчусуңар. Вот ошол багда. Көп жыл болгон экен, азыр эстеп көрүш керек экен. Айтайын дегеним, ошол жылдан бери өзүм бар менеджер болуп иштеп жүргөн ар бир клиентиңди мындай эме кыласың да, карайсың да. Кийин ошол кезде эле мен эсимде да, сиздин ошол краска кылып жүргөнүңүз, көтөрүп жүргөнүңүз, ошо мындай менин эсимде калганы, Нурзада мен үчүн мындай аябай менеткеч, мындай бизнес-вумен деп коебу. Мындай жөн эле мындай кооз кийинип алып эмес, а мындай именно вот эсимде калганы аябай ошол менеткечиңиз аябай эсимде калган да. Ошоңузга аябай баа берем. Рахмат. Сиздин биринчи студия деп калдык. Кайсы жылдар ачып атасыз ошондо? 2019-дун жай мезгилдери. 2019 жай мезгилдери. Бул нерсеге сизге эмне түрткү болду?
мен үйдө иштечүмүн башындачы. Анан кийин бир эже айтып калды, ошо студия ачкан кыргыз эже, мага келип иштебейсиңби депчи. Анан эми договор кылганда мен үйдө иштегенде побольше прибыль таап атпайм, анткени бардык 100% мага калат прибыльчи. Анан эжеге айттым, мага невыгодно болуп калат сизге 60% 40% берген, анткени мен үйдө отуруп 2 раза больше табамын. И то өзүңдүн үйүңдө эч кандай шага аренда бербейсиң. Анан айтып калды, давай мен сага кушеткамды арендага берем, типа жаңы уровеньге чык ушундай деп. Кушеткасын арендага алдым, 2 күн иштедим. 2 күндөн кийин ошонун жанында кабинет бошоп калганда, ошол кабинетти алып ошол жерди ремонт кылгам да. Бирок ошондо деле опыт жок да. Ошондо деле ошол кабинетти алдырып ийгем да, капитальный ремонт кылгам. Баарын цемент куйдуруп, анын үстүнө ламинат бастырып, мемелерин стеналары кыйшайып калган, кумшубак болчу да жөн эле. Ага бой чапты, боюнун сыртынан краска өрүп бүткөндөн кийин 1 жумадан кийин орус келип алып койгон. 1 жумадан кийин, 1 жумадан кийин эле. Ошол ситуациядан өзүңүзгө кандай эми себептен сиз мына Ош базарда жанагы Бишкекте ачкан студияңызды алдырып атасыз, андан кийин Москвага келип мындай ошондо сабак алып атасызбы ушул ситуацияда? Анткени мисалы Бишкек менен Москванын экөөнүн айырмасы бар да. Анткени биз бул жакта эми Бишкекте го өзүңдүн паспортуң менен бардыгын ача аласың. А бул жакта сенин паспортуң менен вряд ли, тем более Москвага жаңы келип атсаң, 1-2 жыл болуп атса, орустун жарандыгы жок болгон үчүн, возможно, вот ошол документация жагынан вот түшүнүгүм аз болгон да, жок болгон да, ошон үчүн алдырып ийгем. А бирок вот мисалы азыр жеңил болуп калды го. Кыргызстандын жаран гражданствосы менен деле бул жакта ачып же ИП ачып уже азыр тааныштар көбөйүп калды. Мисалы именно бирок азыр деле айтам, что документация жагынан вот жокмун, серьезно. Жолдошум меники ушундай бумажный жумуштарга жакшы да азырчы. Вот азыр ачкан студиянын деле вот ошол документациясын бүтүрөт. Бизде азыр вот официально ар бир менде иштеген сотрудниктерге налог төлөймүн, ар бир клиенттен налог, мисалы бир клиенттен да какой-то процент бөлүнөт го. Ошол жака налог беремин, кассам бар, ИПым бар, прям бардыгы официально да. Азыр уже коркпой иштей берсе болот. Бизде просто азыр көбүгөнүп калганда, типа мындай закрытый жерде помещение алып, лишь бы акча кетпесин, мен көбүрөөк иштейин депчи. По-любому бир күн эмес бир күн келип сени текшерсе, сен 4 эсе көбүрөөк түшүп калышы мүмкүн да. Лучше азыртан башташ керек экен ошол нерсени. Вот азыр уже документация жагынан коркпоймун. Бардык нерсе бар, ИПы бардыгы бар. Бизди көрүп аткан көрүүчүлөргө жаңы өзүмдүн студиямды ачсамбы же үйдөн баштасамбы, мына окууну азыр жаңы бүтүп Москвага келген карындаштарга кандай бир акыл насаатыңызды айтат элеңиз? Үйдөн өстүрүп баштасынбы же сразу эле салон ачсынбы же бир жака барып жумушка орношсунбу? Кандай опыт айтат элеңиз? Эгерде мисалы адамдар сразу менин опытым бар, Бишкекте иштегем же Ошто иштегем же Кыргызстандын любой бир областында иштегенмин, бирок Москвага келип студия ачам десе, студия ачыш оңой эле. Если сенин чөнтөгүңдө жеткиликтүү каражат болсо да, запаста акчаң да болуш керек. Мисалы бир студияны сен 300 миңден 500 миңге чейин ачып атсаң, 30 квадрат метр жерди сенин чөнтөгүңдө дагы бир 200 миң 300 миң акча болуш керек. И сени көтөрүп турган, жаңда поддержка бере турган адам, мисалы направление берип тура турган адам болуш керек да. Вот ошондо студия ачсаң болот. Анан эгерде жок, мен эч ким жок, менде акча сумма, андай суммада акча жок, мен билбейм, бул нерсени түшүнбөйм десе, лучше бирөөнүн колунда иштеп, бул жактын правилалары менен, бул жактын ценалары менен, бул жактын клиенттери билесиз, ар кандай болот, орустарды билесиз, кичине эле нит алып койсоң эле сразу келе калышат. Ошондой адам менен баарлашканды үйрөнүп, биринчи клиент менен опыт алыш керек. По-любому бирөөнүн колунда иштеп, ошол студиянын аурасын көрүп, кантип иштешет, кандай реклама берет, каяка берет, анан опыт чогулткандан кийин 1-2 жылдан кийин ачса болот. А так сразу келип ачса кыйналып калат, достаточно каражаты жок болсо. Эгерде бизди көрүп аткандар ошо сизге кайрылсам болобу, ачканга жардам бересизби дегендерге кандай кыласыз? Менде көп. Мен мисалы өзүмдүн мисалы өтүп баскан жолдорумду мисалы мен айтып берем. Башкаларга окшоп, типа мен давай кел, мен чага 1 саатым мынча же 2 саатым мынча деп убактысы болсо, мен ошо турган локацияга келсе, чай ичкенче айтып берем. Почему бы нет? Жардам берели, потому что бизге окшоп күйүп калбасын алар. Бизде эле ошо алар бизди жөн эле көрбөйт да, аларда бир неме алайын, бир неме үйрөнөйүн деп көргөн үчүн мен ойлойм айтып койгондун эч кандай мемеси жок деп, мындай орчулугу жок. Вот мисалы кечээ деле жаңы студия ачыптырсыз, мен мына 4 жылдан бери Мычища жакта, бир жакта иштеймин, чет жакта, область жакта ушинтип орустардын колунда иштеп тажадым, анткени типа хамство болот, жакшы отношение кылбайт, бизди эме көрүп атат деп, мен ушу студия ачсам болобу, кандай болот документация? Эжеге айттым, хорошо, бошогондо келиңиз деп. Келсе өзүмдүн опыттарымды айтып берем да.
бекер эле. Да. Ошол сиз студия ачканда ачам дегендер кайсы бир локация бул маанилүүбү? Локация, помещение же мааниси кандай болот? Эмнеге караш керек? Метрого караш керекпи же помещение караш керекпи же локацияга кандай эме бир айта аласыз? Азыркы ачкан студиямда бардыгын карадым. Локацияны да карадым, центрде болушун кааладым, ичин, сыртын, помещениянын акча жагын бардыгын карадым. Буга чейинки ачкан жерде лишь бы помещение болсо болчу да. Опыт жок да, түшүнбөйсүң. Также айтып атам го, бул нерсени мисалы баягындай кандай десем, сен миллион акча тапсаң дагы акчаңды иштеткенди билбесең, ал акчадан өспөйсүң. Негизи бизде ойлойт да, вот акча чогултам, азыр машина алам, үй алам. Жок, бизде андай жок. Мисалы, мен деле буну түшүнчү эмесмин да, биз күйөөм экөөбүз күндө барлашабыз да, түшүндүрөбүз бири-бирибизге эмнеге мондай. Биз эң башкысы жаңы таанышканда ал мага мынтип айтчу да, типа, вот көрөсүң, 1 жылда типа мен сенин доходуңду көбөйтүп, сен уже башка уровеньге чыгасың. Если ошол 1 жылдын убакыттын ичинде сен чыкпасаң, менин бетиме карап туруп, типа, ты такой деп айтсаң, мен эчтеке дебейм депчи. Но 1 жыл болду элек, бирок Кудайга шүгүр, совместно магазин ачтык, женский, да. Кичинекей, бирок берекелүү. Постепенно маленький шаг менен буюрса чоңоюбуз. Студиябызды алмаштырдык. Ошон үчүн мен ойлойм, если адам ушул направление менен толук кандуу кетем десе, анда метрого жакыныраак болсун, бир аз 10 мүнөт, 5 мүнөт аралыкта, помещениянын ичи бир аз жакшыраак, салкыныраак болуш керек, и мебелдер удобный болуш керек. Бизде эмне бар, Авито бар, перепродавай бул нерселерди алыпчы, мен деле мурда ошондой нерселерди алып переделывать эткенде общий суммасы бир кушетканыкы бир 10 миңге барып калат. Лучше 10 миңдин үстүнө 2 миң кошуп бир жаңы кушетка алып ал да. А бизде аны көп адамдар билбейт. Ой, мен 8 миңге алып үстүнө бир матрас жапкам. А бир анатомический матрас мисалы 8 миңден 10 миңге, аны доставка менен алып салдырсаң 10 миң болот. 10 миңге лучше жаңы кушетка алып алган жакшы да. Азыр вот ошол ачкан студиябызда бардык нерсе новый да. Мисалы, адамга келип, мен мына ресепшнди 20 миңге алдым десең, ал адам ишенбейт. Кочо ушу жөнөкөй простой эле нерсени 20 миңге депчи, потому что бул жаңы нерсе всегда дорого. Ар бир маникюрный стол мисалы 25 миңден, адам келет айтат, эми жөн эле столду 25 миңге койчу депчи. Бул жерде мындай да, сенин акчаңды топтош керек. Же акчаны иштетиш керек, же болбосо ошол акчаны өстүрүш керек. Миллионду 2 миллион, 500 миңди миллион кылып, же болбосо просто эле алып барып сандыкка салып койгон 100 миң көбөйбөйт да. Аны уже айландырыш керек. Туура иштетиш керек. Да, айландырыш керек, туура иштетиш керек. Мен эми ошону чуть-чуть жолдошума үйрөнтөм да. Так мен деле билбейт болчумун бул нерсеничи. Сиз айтайын дегениңиз мындай, ошол жакты карап турган же жолдошуңуз карайт экен финансыңыз жакты. Финансы жакты, помещение, документ, азыр тем более менин положением мага только радостный жашоо керек, жеш керек, тукташ керек, туруш керек. А так от мелочи да менин баарын ошол кылат. Просто анткени мен билем да, бул адамдын айткан жолу менен жүрсөм, мен өсөрүмдү анткени көрүп атпаймынбы? 1 жыл болуп калды жашаганыбызга. 1 жылда кандай достиженияга жеткенимди, доходум канчага чыккан. Мисалы, мен буну жолуктурганга чейин 1 жылда мисалы салондон 5 миллион болсо, азыр менде 1 жылда доход 7-8 миллионго чыгат. А биз ошол акчага деле ойлодук, үй алайлы, машина алайлы деп, но биз лучше давай магазин ачалы женский. Элдин мисалы көп да магазиндер, но ар бир адамдын өзүнүн клиенти болот. Кече магазиниңиздерди көрдүм, мен куттуктайм. Аябай чоң жетишкендик себептен мен ар бир биздин мекендештердин жетишкендигин көрүп аябай сүйүнөм да, чын аябай себептен бизди поддержка беришибиз керек бири-бирибизгечи. Мындай өзүңүз башында айтып кеттиңиз, жаман комментарий болбосо, жакшы сөз болсо дагы, хотя ошо жакшы сөз жазып коюш керек да. Ошон үчүн сиздин магазин ачылышыңыздар менен куттуктайм. Эмнеге аны айтып атпайм комментарий депчи? Мисалы, баягы бизде левый аккаунт менен жазат да. Ой, ты такая классная, ой, Козуля, привет, сен сонусуң, андай, мындайсың. Мисалы, менде больше жөнөкөйлүк мен жакшы көрөм да. Мынантип жүрө албайм да. Мага жөнөкөйлүк намного жакшыраак да, и жеңилирээк жүрөм. Любой адам менен тил табышып сүйлөшүп кетем. Өзүм советтеримди деле бекер айтып берип кое берем. Если жакшы адам болуп көңүлүмө жакса, бекер деле жарым ценасына деле ресница жазып берип кое берем да, адамдын көңүлүнө карапчы. Анан ошол менде ушундай ситуация көп болот. Башында эле мактайт дагы, анан 1 жыл өткөндөн кийин баягы адам боктоп жазып коет да. Тигини удалить этпесең архивде калып калат го. Ошону окуп алып мен ошого удивлять этем да. Эмнеге башында мактап туруп
бир жылдан кайра буктап жазганына түшүнбөй калам да, ошон үчүн көп окубайм комментарийди. Ошол комментарийлерге башына мактап аягында ушундай жаман сөз жазган болсо өзүңүздү мындай саресеп салбайсызбы? Мен бир жылда может өзгөрдүмбү, туура эмес жакка бартамбы депчи мындай комментарийге жараша ишиңизди алып барбайсызбы дегеним. Мен ал левый аккаунтты билбейм да, ал адам, если ал адам хотя бы личный аккаунт болуп же сүрөтү болгондо дагы, возможно, сүрөтүнө карап же балким историясын 1-2 күн карап, может быть да, табам, андак эчтекеси жок, подписчиси жок, жөн эле левый аккаунт. А может бул мен левый аккаунт, булар кимдер? Булар биздин жаныбызда жүргөн, окружениедагы жүргөн, мен тааныган эле адамдар да. Бир жылда адам өзгөрөт да. Мисалы сен мурда бир адам менен сүйлөшсөң, бир жылдан кийин ал адам менен сүйлөшпөй каласың. Анткени билип каласың, ой өзгөрүп каласың, анын поступкалары башкача болуп калат сага. Менде вот мисалы азыр данный момент бойдок кезимде канча досум болсо, азыр вот бирөө эч кимиси жок. Анткени уже менде үстүмдө, можно сказать, бухгалтер, директор бар да, который направляет. Так, сен мынага мынтип жаздың, сен мынаны мындай кылдың. Давай мына акчаны бияка кыласың. А мурда контроль жок, акчаңды любой жака чача бересиң, подружкаларыңа бир нерселерди алып бересиң, бирөөнү угостить андай жака. Биз кыргыздар дайым бекер тамакка даяр турабыз. Ошон үчүн азыр эч ким жок. Наверное, ошолор деп ойлойм, анан билбейм да. Жолдош тандоодо сиз кайсы эмелерге көңүл бурдуңуз? Ошо финансты жолдош издедиңизби дегеним, же адам кандай негизи жаш ошо күйөө чыга электерге кандай бир совет берет элеңиз? Жашоодогу советиңиз кандай? Турмушта кандай өмүрлүк жарды тандаш керек туура? Мен бизде эми азыр бардыгы эле машинасына, үйүнө, иштеген жерине карайт го. Мен кээде ойлойм да, кичинекейимде бир ушинтип иштеп этип койбопмун депчи. Мен сулууна деле карабайм, эч мындай прям вау, красавчик болсун дебейм, же бир үйүм эмеси. Просто мындай талыкпай эмгек кылган, оор жумуш болобу, жеңил жумуш болобу, жумушун так аткарган, анан айткан сөзүндө турган адамды мен өлө баалаймын. Вот айттыбы, ошо эртең ошону кылыш керек. Мен ошондой адам болду. А калган үй жайы барбы, башкасы жокпу, аны уже экөөбүз кылып алабыз да. Анткени даяр оокатка барсаң деле, билбейм, мен үчүн жалкоо болуп кетем деп ойлойм да, ошон үчүн даяр оокатка жокмун. Демек сиз азыркы жаштарга айткыңыз келет, жолдош тандаганда эмгекчил, чынчыл, шустрый, анан өзүнүн ою болгон адамды тандаш керек. Особенно эркек кишинин өзүнүн мнениясы болуш керек. Мисалы, эми биз 18 жашка чыккандан кийин уже өзүбүзгө өзү жооп берип калабыз го. Ооба, ата-энелер менен советтешебиз, сурайбыз, акылдарын угабыз, бирок кызсыңбы, баласыңбы, в конце сен өзүң чечесиң. Ошондой да, мисалы апаң деле айтат, кой, ал чута биздин үй бүлөгө туура келбейт экен деп айткан менен, атак апаңа барып, апа мен буну сүйөм, ушуга тием болду десең, болду, апаң эчтеке дей албайт. Кызым сүөткөн берейин дейт да, башка эчтеке дей албайт. Ошон үчүн эркек балада 100% өзүнүн ою болуш керек. Эркек балада бирөөнүн айткан сөзүнө ишенип кетпеш керек да, же бирөөнүн мнениясы менен жүрбөш керек. Ал адамдын өзүнүн мнениясы болсо, ошол адам чечкин болуш керек экен да, чечкин болуш керек экен. Бул чечкиндик дагы өзүңүз да кошулуп, мага сөзүмө кошулсаңыз керек, бизнесте дагы аябай жардам берет да. Мындай чечкиндүү бизнес алып барганда, чечкиндүү болсоң көп нерсеге жардам берет. Азыркы жолдошуңуз ошо сиз каалаган критерийлерге жооп береби? Жооп берет. Даже больше жооп берет. Мен баягы андай кинолордо бар го, типа замужем депчи, даже элементарно, эми билбейм, может азыр ошондойбу, билем да, что муну бир жерден алыш керек экенин, билбейм мен. Кактар экен депчи жагат да, короче, ушундайчы. Анткени ишенесиң да бул адамга, сен билесиң ал нерсени өзүң деле алып келериңдичи, бирок ишенген үчүн буга артып коесуң да жүктүчү. Всё, бул акылып келет, мен еще жөн эле жата берейин депчи. Азыркы мына жаңы салон ачтым деп калдыңыз, мурда салон ачкам деп калдыңыз, азыркы чогуу ачып аткан салонуңузда мындай жолдошуңуздун кандай эмесин, айырмасын көрдүңүзбү? Өзүңүз ачкан менен жолдошуңуз ачкан менен айырмасы барбы? Асман менен тодой айырма бар. Анткени отурдук, типа давай сенин салонуңду сатып жаңы жакка көчөбүз. Анан эми ойлойсуң да, эми муну каяка көчөсүң, кандай болот, клиенттер кандай болот, сатарда да клиентский база менен калат. Мисалы мен сатазы башка жака кеттим го, менде клиентский база калган жок.
жаңы жерге жаңы клиентский база чогултуш керек. Клиентский базалар чачырап кетет башка локацияга көчкөндө. Эки асман менен тоодой айырмачылык деген анткени мен ошо сатканда дагы, алып келгенде дагы айттым, мына эртең клиент келет, өзүң договор кылып, өзүң суммасын кой, өзүң чеч бардыгын. Мен просто эч жагына келишкен жокмун. Өзү помещение тапты, өзү сүйлөштү, өзү документациясын баарын бүтүрдү, кушеткалар коюп берди. Мен анын эртеси как будто жумушка баргандай эле ачып кирип иштеп кеттим. Өтө сонундай өтө прям сонун. Мурдакы мемелерде өзүң тапта, өзүң изде, барып сүйлөш, баягындай керексөздөрдү түшүнбөй каласың, документациясын түшүнбөй каласың, помещение арзандыгына карап коем. Вот азыркы помещениябыз намного кымбат. 38 квадрат же 35 квадрат метр 150 000 төлөйм да. Но прайстарым ошол эле бойдон да. Мурда кандай болсо ошондон там 100 рубль, 200 рубль да подороже болушу мүмкүн, но все равно жаңы уровень. Азыр сизде канча кызматкер иштейт? Менде 4 мастер ресницада. Мен өзүм баягындай мага келген клиенттерди өзүм алам. Маникюршысам бирөө и брови жасаган бирөө. 5-6 кыз иштейт. 6 кыз, Ошол команданы сиз кандай топтодуңуз? Кандай критерийлерге жооп бериш керек ошо команда топтогондо? Сиз менен иштешкен адамдарды кандай тандайсыз? Адамгерчилигине карайсызбы же профессионализмине карайсызбы же кайсынысына бир маани бересиз? Эң биринчи ойлойм адамгерчилиги болуш керек да. Анткени маймылды деле велосипед тепкенге үйрөтүп коет атпайбы? Если күчтүү мугалим болсочу, мен өзүм педфакты бүткөн үчүн, тем более садиктердеги адамдарга сабак берген үчүн менде опыт бар да, адамды бир жака направление кылган үчүн. Азыркы мастерлерим опыттары орточо. Вот Улядан башкасынын баардыгынын опыттары орточо. Уля ал өзү уже готовый 7 жылдан бери иштеген мастер. Ал өзүнүн жумушун өзү билет, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Мен ага эчтеке үйрөтпөйм, кылбай, эчтеке көрсөтпөйм. Да, некоторый моменттер болуп калса, мисалы клиенттер түшүнбөй бири-бирин, ал өзбечка да түшүнбөй калса, мен перевод кылып, там түшүндүрүп бир неме кылып беришим мүмкүн. А так берким ресницадагы мастерлериме вот айтып турам. Давайте мындай кылайлы. Клиент келгенде күлүп алгыла, мынтип алгыла. Все равно жаңы жерге келгенде жаңы ар бир адамдын өзүнүн правилалары мен тааныштырам, все болду. Аларга да көп кийлишпейм. Сен мынтип келдиң, сен антип келдиң. Анткени адамгерчилиги бар адам сени сыйласа, бир айттың болду, ошол жетет. Без хитрости, хитрый адамдарды жаман көрөм. Ар бир эле ошо студиясы бар адамдар бизди көрөт аткан болсо ушундай эмеден өтсө керек, башынан өтсө керек. Элестетели, сизде аябай мындай топ мастер сиз менен ушу бир 5 жылдан бери иштешип жүргөн, сиз менен чогуу иштешип жүргөн, анан көп жылдан бери келген сиздин клиентиңиз, кардарыңыз. Ушундай маселе жаралып калат го, кээде мен ушундай ресницамды туура эмес өстүрүп коюп турсаңар, же көзүм ушундай болуп кетти десе, сиз ошо ким тарапта болосуз? Клиент тарапта болосузбу же өзүңүздүн кызматкериңиз тарапта? Ал не только мастерлерде менде деле болот, анткени биз клиенттин организмин билбейбиз да. Мисалы, мен азыр өзүм аллергикмин. Цветке, күн ысыкка, кондиционерден муздак жылууга киргенде, пылга, менде запахтарга, парфюмдарга азыр менде аллергия бар. Андай учурлар болгондо клиентке да, клиент всегда прав. Хоть мастер 10 жыл опыты болсо деле, если повышение кылбаса, клиент всегда прав болот. Клиент если ошентип жалоп кылса, да, мен ошондо чыгымды ким төлөйт ошондо? Биз переделкага чакырабыз. Салонго келет, мен өзүм лично карап, переделать этип, эгер клиент жок, мен ал мастерге жатпай, мага башка мастер кылсын десе, бекер жазап беребиз. Биз айтабыз да, если убактыңар болсо, келгиле, мы вам кайра чечип бардыгын, там түшүп калган жерлерин кошпойбуз, кайра чечип, кайра 100% работа кылып беребиз. Башка мастерге десе, башка мастер кылып берет. Мисалы, ошол мастер жасаган работанын акчасын ошол мастер тиги мастерге берет. Мен чөнтөгүмөн бербейм. Анткени булар топ мастер болуп атпайбы? Топ мастер болгон үчүн ойлойм, адам не только бир жолу коюу эле эмес, мисалы, дальше повышение кылыш керек. Анткени каждый саат сайын жаңы нерселер чыгып атат да, бир жылда бир эмес, каждый саат сайын жаңы нерселер чыгат. Мисалы, менде мындай клиенттер бар. Биз мисалы бренд, силердин бренд ресницаңар менен иштеп атпайбызбы? Керүүклөр айтат, жок, мага бул туура келбейт, көзүм аллергия бар, мага награко менен. И всегда мастерде 5-6 фирма болуш керек. Клиент если келип мага лавли менен кылып бер десе, биз жок, биз лавли менен иштебейбиз, биз только лимат менен деген, бул болбойт. Сен так как салонсуңбу, студиясыңбы, сенде бардык нерсе в наличии болуш керек. Демек сиз кардардын биринчи очередь кардарга көп эме кылат экенсиз. Кардарга басым жасайм. Сизге эмне жакпай калды, кандай болду, ким жазады, эртең убактыңыз барбы? Жок, мен эртең, потому что биз баары иштейбиз го Москвада. Эртең убактым болбойт. 2 күндөн 3 күндөн кийин же 1 жумадан кийин. Хорошо, кел.
андай такого нету, типа 3 күндөн кийин месседж жазап берем, убактысы болгондо келип карап берип кайра жазап беребиз. Анткени ага грубо сүйлөп койсоң, ал клиент башка жака барат дагы. Бизде болот да, вот ушу мастер ушинтип жазап койду, мындай кылып койду. Ооба, болот ошондой мастерлер, которые работалары не очень склейка болуп калган, эме болуп калган. Ошондой мастерлерге айтарым, повышенияга барышсын. Повышение кымбат. Кимди мына өзүңүз кайсы жактан повышение өтүп турасыз же өттүңүзбү? Мен Кристина Байдан окудум. Буйруса скоро Кукла деген азыр өлө известный чыгып атпайбы? Вот ошого баргым келип жүрөт азыр. Буйруса 1-2 айда барамын. Кристина Байдан окудум, Катя Кактустан окудум. Анан кече жакында мемеден Рассветлашыстан өттүм. 2 жолу өттүм Рассветлашыстан, потому что анын өзүнүн гайд книжкасы бар, схема сборлоручу. Ал схеманы берген башка, схемадагы работаларды жазаган башка. Анткени лимат менен сен мисалы Американ эффект жаза албайсың, лимат менен сен обычный нерселер жазышың мүмкүн. Анткени ар бир адамдын өзүнүн схемасы, өзүнүн продукциясы болот. И мисалы лавлинин размери 11 размер, лиматтын 11 размерине туура келбейт. Демек тапкан пайдаңыздын сиз кандай бир пайызын өзүңүздүн обученияга кетирет экенсиз. Анткени менин колумда адамдар иштейт го. Мен ошол адамдарга, чтобы да ал мага бир неме айтканда мен ага ответ бере тургандай болушум керек да. Получается, мен аң сезимим, акылым бир аз төмөнүрөөк болуш керек, чтобы мен аларга клиенттер келип мага жалоб кылганда, же болбосо ушундай болуп калды, мындай жаза аласыңар дегенде мен ал адамга түшүндүрүп бере ала турган даражада болушум керек да. Сүрөт бизге көп алып келет. Азыр мен мындай кылып калдым. Да, мурда возможно жазачумун, сөздүн ачыгы. Азыр мага бирөөнүн сүрөттөрүн алып келсе, мен айтам, бул биздин работа эмес, мына биздин работа. Инстаграмда ачып көрүп, любой работаны айтсаңыз жазап беребиз. Анткени ал сүрөттөгү кыздын көзү внешности башка, келген клиенттин брови, чачы, каш баш внешности, черептери вообще башка. Туура келбей калат. Вообще туура келбей калат. Парикмахерский барганда көрсөтөрөм да мен эменичи сүрөттөрдүчү кандай. Жок, туура келбей калат. Лучше мен акыркы барган мемеде курсумда адамдын бетине карап туруп эффект тандаганды үйрөнүп келдим. Бирок азыр дагы окуп атам. Экзамен тапшыра элекмин, буйруса эми тапшырам. Анткени ар бир адамдын өзүнө кашына жараштуу кылып, көзүнө жараштуу кылып, мурдуна, оозуна, кулагына, чачына жараштуу кылып выбирать этиш керек да. Ошондо правильно болот деп ойлойм. Бирөөнүн работасын бирөө жасай албайт. Эң көп акча канча короттуңуз ушул повышенияга? Эң көп акча коротконум 19 000 эле болду, бирок 5 саатка да. 5 саат 19 000. Адамдар 7 күнгө 20 000 берип обучение кылганы кысынышат да. 7 күнгө, мисалы менде азыр 7 күнгө 20 000 болуп атпайбы обучение, а мен 5 саатка 20 000 бердим. Ошол сизди актады, оюңуздай болду, ошо 5 саат үйрөндүңүзбү? Мен себептен мен билгенден сиз өтө көп завод деп койсом болот. Лисинца инкубатор заводуңуз бар. Өтө көп баягы кыздарды окутуп жүрөсүз. Менде ушул обучение жагынан айтып атпайм, мен анткени өзүм профессиям боюнча педсадты бүтүп атпайм, мугалимдичи. Мен мисалы кыздарды урушам, сразу айтам, урушам мен, капа болбо депчи. Мен 45 жаштагы, 43 жаштагы, 37 жаштагы эжелерди окутканым, азыр алар салонда иштеп жүрөт. Мисалы повышенияга бүткөндө бир эже келди, эжене айттым да, сиз эмне кылып жүрөсүз депчи. Ушунча опытыңыз, клиентиңиз бар экен, эмне бирөөнүн колунда иштеп атасыз? 2 күндөн кийин студия ачып кетти ошол эже. Короче, мотивациядан да сонун берем да. 7 күн деп алган менен обучениячы, если адам баягы сыгылып же жетишпей атса, карайм да, убактым болсо да 2-3 күн кошуп берип коем, мага не жалко. Лучше ошол адам иштеп кетсе, эртең мени эстеп жүрөт да. Мен азыр мисалы мугалимдеримди эстеп атпайм, ошол эже болгондо, сонун ушул эже үйрөтүп койгон, жакшы болуптур мага депчи. Атак мен ресницаны убагында канча окудум, 5 000 эле окудум да, 5 000 сомго. Классиканы. 5 жашта эле кеч эмес экен да, бир нерсени, жаңы нерсени үйрөнүп, өзүң ишиңди баштап кетиш, Бул адамдын желаниясы болсо, эчтеке кеч эмес. Бардык нерсе желаниядан зависит этет да. 14 жаштагын деле окутуп атабыз, 17 жаштагысын деле окутуп атабыз, 18 жаштагысын деле окутуп атабыз. Эми 40 жаштагы өйдөдөгү 2 эжени окуттум, бир аз сложныйраак болду. Бул жанагы студия ачкан, ремонт кылып, помещение подбирать эткен бул өзүнчө этап, андан кийин команда түптөгөн бул өзүнчө этап. Клиенттериңизди сиз каяктан табасыз, анан кантип кармап турасыз ошо клиенттерди, кандай инструменттерди колдоносуз? Эң жакшы клиент, келген клиентти кармап калган бул жакшы сүйлөшкөн. Как будто баягы өзүнүн үйүндө келип, мынантип, мынантпей, мындай проще болгон, жөнөкөйлүк да. Үстүңүз чаап коеюнбу же удобно, жактуу кирпикке келип туруңуз деп мынтип күлүп, макул же, жакшы барыңыз, жакшы күн каалайм. Ошол нерсе сенин работаң
сен жасаган ресницаң 1 ай турбай 20 күн турса дагы сен жанагы адамды душу тосуп алсаң, ал адам сага кайра келет. Менде сарафанный жакшы. Да, кандай рекламаларды же кайсы жактарга мындай чыгат. Себеби мен билгенден Инстаграмыңызды аябай мындай колдоносуз, трендтен калбайсыз. Ошон үчүн азыр Инстаграмда личный бренд көтөрүп атам, өзүмдүн жүзүмдү көбүрөөк чыгарып атам, но мимо этого дагы работаларымды деле киргизип атам. Ар кандай нерселерди айтып берип, мисалы бизде жөн эле работа киргизип койгондо эмес, ошол мисалы кандай материал колдоносуң, препарат кандай колдонуш керек, клей кандай болуш керек. Силер билесиңер го, мен силерден каждый 2 күн сайын эле клей ала берем. Мисалы мен алган бир клей 1 жумага жетпейт. Ичинде болбосо дагы мен азыр күн ысык болуп атпайбы? Вот 1 жума же 10 күн ичинде алмаштырып турам. Пускай клейге акча кетсин, но клиенттер кайра келсин. А так сарафанный бизнес, вот самый живой реклама, бесплатно акча кетирбейсиң, эчтеке кетирбейсиң. Кофе, чай үстүн жаап койсоң, ой эже сон болду деп, мисалы жаңы келген клиенттерге алар сүрөт көтөрүп келет да, мен айтам, вот ушуга окшош туруп, бирок сиздин көзүңүзгө жарашкыл кылып жасап берем. Кийинкиде мындай кылып берейин. 3 жолу проба кылабыз, анан 3-үчүсүндө уже мен билип калам ал адамга кандай жасаш керек. И также өзүмдүн мастерлеримди азыр өзүмдүн техникама үйрөтүп жатам да. Сиздерден алам деп калдыңыз, ушу бир Фейрипроф жөнүндө бир кичине сүйлөшө кетели. Фейрипроф жөнүндө мындай кандай, каяктан бизди таптыңыз, биз менен иштешкениңиздин себеби эмнеден, эмнелери бизде мындай сизди биз менен иштешкенге эмне түрткү болот? Силер Новослободскийде метронун баягы этуаль жак бар го, 1-чи выход болуп калабы? Менделеевский. Короче, силер Менделеевский жакта, мен Новослободский жакта, ал кезде сиз жаңы ачканда мен кассада иштечүмүн. Анан бир эже айтып калган мага, типа вот ресницага барып атам, мындай тигинде. Ал кезде мен үйдө эле жазачумун да, бирок мен билчү эмесмин материалдарды каяктан алат экенчи, Авитодон бир кычыктан алып келчүмүн да. Анан ошол жакта бир кыргыз байке сатат экен, барсаң деп адрес берген. Ошол жерде бир орус менен иштечү элеңиз ғой. Вот ошондо алып калгам. Вот ошол бойдон эле аркаңардан кууп келтем го, барсаңар жакка барып. Сизде эсиңизде калган Фейрипрофту бизден ошо эмнеси менен эсиңизде калды? Кандай өзүңүзгө мындай бизден көрүп тажрыйба алдыңызбы же бизге кандай өзүңүз оюңуз? Мени всегда балуйчу деп, шоколад бересиңер, праздниктерде подаркаларды бересиңер, и сонун скидка кылып бересиңер да, ошол жагы прям жагат мага. Бизде Фейрипроф магазинде өзүңүздүн каалаган нерсеңизди таба аласызбы? Өзүңүздүн багындай мындай даже больше, и выбор көп. Барганда бардык сен каалагандан дагы сонун нерселер бар да. Бир ремувер алам деп барасың, подарка берип коет. 2 пакет алып кеткенин билбей каласың да. Ну, потому что выбор көп болгон үчүн акел, мен мынаны алып иштетип көрөйүн, кандай болот экен депчи. Бул материалды ал, анан итоге анан бир чечимге келесиң да, кайсы материал менен дайыма иштеш керек. А то бир эле материал менен иштей берсең, беркин качествосын билбей каласың да, может беркин качествосы намного лучше болуп калат. Анан бир нерсени проба кылып атканда клиентке проба кылбаш керек да. Вот ошону айта кетесиз. Да, ошону азыркы вот мастерлерге, мисалы, может, баары билет, может, билбегендери да бар арасында, может, жаңы окуткан бар. Мисалы, мен деле мастерлериме бирөө келип лучки жанымына метсе, айтам, эже булар лучки жазбайт, мындай лучки. Вот мен жазайм, бирок мага эртең окошко жок, же болбосо бүгүн кечке бошмун. Булар вот обычно базовый жазайт. Анан айтам, көрдүңөрбү, силерге мондай сурап келип атат, значит, давайте модель табып, ошону колуңарды иштейли. 4-5 модель алайлы, повышенияга барайлы. Вот ошондо гана кийин потом уже иштейбиз. А так биринчи келген клиентке проба кылбайбыз. Ачыгын айтабыз. Чтобы потом конфликт болуп калбасын депчи. Келиң, сизге лучше обычный эле сонун кылып көзүңүзгө жараштуу кылып, мындай жасап беребиз деп. Ушул учурдан пайдаланып мен сизге ыраазычылык билдирип кетейин деп атам. Биздин компаниянын атынан бизди тандаганыңыз үчүн, биз менен биргеликте болгон үчүн сизге ыраазычылык, чоң рахмат. Себептен де өзүңүз гана албастан бизден мен билгенден ученицаларыңызды жөнөтөсүз, ошонуңузга да сизге рахмат. Себептен бизге бар го, бир коробка. Себептен бизге ар бир кардар бизге маанилүү да. Бул подкастты ачканыбыздын себеби да ошо болду бизгечи. Ар бир кардар менен мындай сүйлөшүп отуруу. Азыр мына тренд кетип атат, бүт жерде подкаст тартып атышат го, бирок ошо биздин направленияда, биздин мол мастерлерди чыгарган эч ким жок экен да. Анан биринчилерден болуп биз мына ошону алып чыктык. Ошого сиз менен ошо биз бул деле биз кардарлар менен жакын болуш үчүн да, бул да нерсечи. Бул ошон үчүн да бир жолу сизге ыраазычылык билдирем. Рахмат силерге да чакырганыңарга. Анткени көп да азыр мастер чакырайын десеңчи, көңүлүңөргө жакын алып чакырганыңыздарга чоң рахмат. Эми ошол Москва деп калдык. Москва боюнча сүйлөшөлү. Москвада
бизнес ачуу кандай экен сизге? Мындай жеңил жактыкенби, оор экенби? Мындай мигрант болуп туруп иш кылган кандай экен? Оор да. Оор, Ооба, оор. Анткени законду по-любому азыр деле билбейбиз да, ошон үчүн оор. Азыр возможно 70% же 60% жеңил болушу мүмкүн, так как уже опыт бар кичине. А так 40%, 30% оор. Окуучуларыңызды азыр окуучулар боюнча окуучуларыңызга ийгиликтүү ишин алып кетиш үчүн окуудан башка да нелерди үйрөтөсүз? Клиент менен кантип сүйлөшүш керек, жумуш өзүнүн баасын билиш керек, аракетин билиш керек. Эгер мен алардын мээсин ачып куйган менен если адамда аракет болбосо, мен ачыгын эле айтам. Вот сенин келгениң, мен сага айтканым, мен буларды билем. Бул сенин өзүңө. Если желанияң болбосо, сразу айт ошондо. Демек сизде акча таап эле маанилүү эмес экен, иштеп кетиш керек экен да. Иштеп кетсе жакшы да. Эртең мага благодарность айтып жүрөт, ошо же мени окутту эле. Вот менде көп андай окуучуларым иштеп, азыр мисалы менден больше зарабатывать эткен окуучуларым бар. Менден вот ламинирование ресницы броюн окуп туруп, Ошко барып туруп, салон ачып туруп, колунда 15 кыз иштеткен эмелерим бар да, көрдүңүзбү? Сиздин атыңызды адамдын өзүнүн аракетинен да. Сиздин атыңызды биз ошо Оштон да подкаст кылганда да уктук, ошо ушундай кыз бар бизди окуткан деп. Чындап бул сөзүңүздү мен тастыктай алам. Ошо Оштогу көп кыздар бар экен, сиздин колуңузда окуп бүтүп иштеп мындай кеткенгечи ошого дагы. Бирок мен азыр деле сүйлөшүп турам ошо кыздар мененчи, мынтип чалып, бир неме болуп атат, же болбосо работасы туура эмес болуп калса, ушундай болуп калдым, не деп жооп берейин, видеоноктон чалып 1 саат 2 саат айтып сүйлөшүп, клиентке мындай кыл, мына эмелериңде мисалы башында ушу менен иштеп атам, азыр жакшы кармабай калды фиксация, значит алмаштыр, же помещениени мындай кыл, же көзүн жакшартчы, короче, онлайн обучение да, бесплатно. Адам баласынын башына ар кандай нерсе келет экен да, жашоодочу. Биз каалабаган нерселер болуп калат экен жашоодо. Биз пландаган нерселер болбой калат экен. Ошондо мындай жашооңузда эң мындай оор күндөр кайсы күндөрдү эстей аласыз? Мындай стресске түшүп же кандай болду? Жок, менде оор күндөр болот, бирок стресске түшпөйм. Аракет кылам. Анткени сабыр депчи. Каяктан чыгарасыз ошол? Значит, ошондой болуш керек экен. Мен ошол мындай тагдырга мындай эме карайт экенсиз да, ошондой ушундай болуш керек экен деп эле. Ошондой болуш керек экен. Значит, болду. Если ошол нерсе болбосо, мен азыр могу жерде отурмак эмесмин. Же болбосо азыркы даражага жетмеген эмесмин. Шүгүр келтирет экенсиз. Мен айтам, значит, болду, значит, ничего страшного. Өткөн иш өттү, кетти, анга стресс болуп, кирип кетип, ойлонуп, андан эмне пайда мага? Өзүмдүн ден соолугумду жейм, өзүмдүн нервимди жейм. Ничего страшного. Вот. А так мындай прям стресс прям болгондо ошол күнү 12 клиент алам дагы, эртеден кечке иштейм, уставший болом, үйгө барып уктап калам, всё, и пройдет это. Менде сыгылып, ойлонуп, анан бул минтти, тинтти. Менде ошондой да, ар бир мени жакшылаган адамдын да, жамандаган адамдын да, ар бир адамдын өзүнүн көз карашы бар. Мен менен ошол адам келип кол алышып, мен менен бир таш оркондо отурсун, анан ошентип айтса, ооба, мен возможно ойлонушум мүмкүн. А так мен тааныбаган эле адам көчтөн өтүп барат эле, ты такая десе, это андай эмес го, мен ошондой болуп каларыма. Ошон үчүн негативден алысмын, стресске дагы түшпөймүн вообще. Түшкөн учурда дагы только иштейм да. Вот ошондо чыгып кетет менин стрессим баары. Ыйлаксызбы же көп ыйлабайсызбы? Кандай мындай эме жашооңузда кандай ушундай оорлордо ыйлай турган убакыт келгенде айтам да, всё, ыйлабаты сильно, всё, и пройдет. Өтүп кетет бул нерсе. Ыйлаганым максимум 1 секунд. 1-2 эле тамчы жаш акса жетет мага ошол 1 жылга. А так жок. Себеп дегенде, потому что ыйлагым келбейт. Өтө мындай күчтүү кичинекей болгонуңуз менен өтө күчтүү мындай айым катары мындай сизди билем да. Анан кийин ушундай айымдар ушундай күчтүү боюнча эле калабы же мындай слабый жактары да барбы дегеним? Жок, бар, слабый жактарыбыз бар. Слабый жактары адам баягы дайыма күлүп жүргөн күчтүү болгон адамдардын слабый жактары көбүрөөк болот. Просто алар айттым го, адамга көрсөтө турган атайын өзүбүздүн жашообуз болот, и көрсөтпөй турган жашообуз болот да. Ол уже личный жашоо болуп кетет да. Ошон үчүн болот андай учурлар. Мен жеткен көкпетмин да. Теппетең урушуп кетсем, шунчалык айтышып туруп алам. И всё, ошол жетет да, 1 жылгачы. Ошо мен ойлойм, ушул характериңиз менен сиз көп нерсеге жетип атсаңыз керек, ийгиликтерге. Азыр мына берүүбүздүн башында сүйлөшүп кеттик. Балаңыз же кызыңызды мындай
тарбия жагында ойлонуп атасыздарбы же азыр мындай ал жагында кичине ойлонобуз. Ойлонуп атасыздарбы, кандай мастер болсун дейсизби же? Жок, мисалы биз эми кичинекейибизде өзүбүз эмнени мечтать этип жетпей калсак, биз ошону балдарыбызга бергибиз келет да. Мисалы, мен убагында курска барып, английский курска барып, уже сүйлөп калганда ортодо финансы болуп таштап салгам. Азыр уже практика жок, аны унутуп койдум да. Мен мисалы, да, 2 бала бар. Азыр буюрса 3-үчүсү, вот бирөөсүн мисалы аэропортко эме кылып, жумушка самолетчу болгонун вот жагат мага. Анан мен ойлойм, если буюрса 3-үчүбүз да эркек бала болуп калса, бирок биз кыз күтөбүз. Эркек бала болуп калса, мен ойлойм, эркек бала более умныйраак болуш керек. Анткени ал уже үй бүлөнү башкарган адам болот да. Жакшы, ага ошого көбүрөөк басым жасаш керек да. Обучениясына, окуусуна, тил билген жаатына, жумуш жагына. Тарбия боюнча баланын мен негизи эле көңүлүм бош. Жолдошум тарбиялайт өзү. Апам, атамдар, чоң адамдарга беребиз тарбияны. Слишком балабайт этпейбиз бирок. Азыркы биздин азыркы болуп аткан ситуация бизде азыр заман өзгөрүп атпайбы? Заман өзгөрүп атына баарыбыз балалыгында билесиң деп коет го. Азыркы ситуацияда биз өтө эле билип атабыз да. Заман өзгөрүп, биз илгери ошол эле мына гаджеттер жок болсо болгон, телефонду, мультик көргөнүзгө сүйүнчүбүз. Азыр мына бүт баары доступный болуп, анын да жакшы жактары бар, жаман жактары да болуп атат. Ошого азыр тарбия жагына ошол аябай маани бериш керек деп ойлойм да. Анан сиз ошол буюрса балдарыңызга кандай же көрүп аткан балдарга кандай тарбия бериш керек деп ойлойсуз? Өзүңүздүн оюңузда бош коюш керекпи, өзүнүн оюна коюш керекпи же мындай направление берип туруш керекпи? Жок, направление бериш керек. Направление бериш керек. Бош да койбош керек. Самый главный адамгерчиликти үйрөтүш керек. И жаш балдар менен мындай чоң кишилерде уже сүйлөшкөн үйрөнүш керек да. Сен уга тургандай болупчу. Анан бош коюп каалаган нерсесин алып берген да болбойт. Анткени сен азыр каалаган нерсесин алып бересиң, кийин какое-то время ал сенден чоңураак нерсе сураса, алып бере албай калсаң, ошол сенин балаңдын может возможно ою өзгөрүп кетет. Ошон үчүн кээде бар кылып, кээде жок кылып, барчылыкты да, жокчулукты да көрсөтүп чоңойтуш керек деп ойлойм. Мен азыркы балдар. Да, ошентип ойлойм. Телефон боюнча азыр телефон бар эле ар бир ата эненин маселеси го. Канча убакыт көрүш керек деп ойлойсуз? Же сиз мындай ограничение жокпу, же көрсөтпөйсүзбү такыр оюңузда? Мен опытым жок, бул нерсени билбейм. Эми бул нерсени папабыз чечет да. Насчет айтып атам го, азыр менде вот благодаря то, что правильный муж выбирать эткеним үчүн мен азыр замужем. Мен эчтеке чечпейм, күйөөм чечет. Бирөө чалса, мен күйөөмө сүйлөшүп көрөйүнчү, бирөө бир жака чыкса эле, азыр күйөөмө сурап көрөйүнчү. Мен тарбия боюнча эчтеке дей албайм. Ошол чечет, өзү эмне десе ошол болот. Анан если кыз болуп калса, эми мага көбүрөөк басым болот. Буюрса опыт алганда бөлүшөм. Эми азыр биздин студиябызда дагы Нуштадан жолдош отурат. Анан кийин мен эмнени эстеп кеттим. Биздин баштан өткөндө бул нерсечи. Мен да келинчегим ушундай мастер болуп, анан кийин боюндогон анан акыркы клиентин кылып коюп, анан кийин роддомго кеткен да. Ушуга чейин ушуга силерге эмне түткөдүн, ушунча кызыгасыңарбы, лестница кылганга прям ошо төрөгөнгө чейин иштейсиңер да. Негизи же бул кандай? Мен айткам келинчегиме, Элнура, бул 9 айлык болуп калдың, 8 айлык болуп калдың, эс албайсың десем, жок, мен клиенттериңерди аябай жакшы көрөсүңөр да, бир күйөөңөрдөн биринчи клиенттериңерди жакшы көрөсүңөрбү дейм да, менчи ойлойм да. Эме да, билбейм, лестница кылганда адам настолько мындай же мен ушунчалык жумушумду жакшы көрөм. Жок, если клиенттериңерди жакшы көрсөңөр айтып койгула, биз жок. Биринчи клиенттер жакшы көрөбүз, анан силерди деп себептен аябай кызык болот да ошо суроо. Сиз кандай? Если жумушун адам сүйсө, төрөгөнгө чейин жасайт. Буюрса мен дагы ошондой кылам деп отурам. Анткени башында ойлодум да иштеп эле коеюн депчи. 2 күн үйдө жаттым, но нет. Мен иштегенде вот ишке талгак болдум да, мындайча айтканда. Мен азыр жокто энди бир күндө 2-3 клиент алам. Азыр уже 5-6 айлык болуп калат. Буюрса мен дагы төрөгөнгө чейин иштеп, клиентим алып, ошонун акчасына такси чыгып анан роддом карам деймби. Просто жагат да. Сиздерди көрүп биз сонун жумушта. Сиздерди азыр көрүп мен бир 8 жыл мурунку эстеп атам да, ошо 8 жыл мурун ушинтип бизде мен келинчегим жанында жүрүп, жардам берип, кирпик алып келип берип, себептен бойногондо метрода түшө албай калат го. Анан кийин өзүм барып алып келип берип, ушундай кылчым да. Бизде да азыр ошондой. Поддержка аябай важный экен да жашоодочу, кыз кишигечи. Тем более ушундай мындай положениеде болгондо, мындай
жолдоштору жардам берип поддержка кылып коюш керек экен да. Анан ошондой бир ортодо, үй бүлөдө бир жакшы нерсе пайда болот экен да. Анан бири-бирин да укканды билиш керек да. Мына силер айтпайсызбы, жолдошум айткан боюнча депчи. Ошого мен да кошула кетем да, айбемде туура. Уккандан анан кийин мисалы бизде баягы үй бүлөдө көп нерсе зависит этет да. Ошо семейный адамдар бар го, ресница за мисалы бизнес ачкандардачы свобода бериш керек да. Мисалы биздин женский магазинде жолдошум апарат го. Мисалы, ой, эже мына сизге сон жарашты десе, мен дагы эже сон жарашты дейм. Мисалы, негатив көрбөйм да. Бул жумуш. Ал комплимент айтып койду, бул мен үчүн вау же кызыгып жок. Бизде мисалы мен каалагандай кийинем, бул каалагандай жүрөт. Бул кааласа 3-тө келет, кааласа 4-тө келет. Каякта жүрөсүң, эмне жүрөсүң, кача бир жолу чалам. Каяка ошо, мен бүгүн 4-тө келем, муктай бер болду. Мен кайра чала албайм. Күлүшү болсо өзү кирет, күлүшү жок болсо мен эшик ачып коем. Ал нерсени сурап, ким бар, анам эмнеге отурду, анам эмнеге келди. Мунун бойдок достору бар, бойдок достору девушкалар менен келип калат. Мен эми аларды тааныбаган үчүн мен алардын окружениясына кошула албайм. Азыр тем более боюмда болгон үчүн түнү жүрбөйм. Антип сурабайм да, эмнеге бул кыздар менен барды, мени алып барбадың, мага лучше дома, үйдө эле болгон жакшы. Ошо ишеним болуш керек да ортодо. Мисалы мен деле видео киргизип атпаймынбы? Баяка секирип бийлеп же минтип коюп, бул деле мисалы запрещать этпейт. Ой, мына видеоңдо мына жериң ачылып калыптыр, анан эмне лямка кийип алдың, анан чачыңды немитип алдың, көзүңдү немитип боеп алдың. Бизде вообще андай жок. Вот взаимное понимание бизде жакшы, өтө жакшы. Бул сөзүңүзгө мен толук кошулам, себептен биз ушу ишти баштаганда эми өзүңүз бар клиенттер, биздин кардарларыбыз 100% эмелер го. Кыз кишилер, мастерлер, анан кийин ошолор менен переписка кылып жүргөндө дагы ошо бир кызгануу ушундай болгон жок да. Наоборот, бизди колдоп турду да. Ошонун аркасынан бир мындай ушундай ийгиликтерге жеттик десек болот. Анан кийин алар баягы клиенттер кечинде 10-до жазып калат, түнкү саат 1-де жазып калат, жумуштан бошогондо эстеп жазышат да. Ошого айтайын дегеним, ортодо ишенич болуш керек экен да. Ишенүү, анан бири-бирин колдоп туруу. Ошонун аркасынан биз азыр мен ушу берүүдөн дагы айта кетейин, келинчегиме ыраазычылык билдирем да. Себептен колдоп турду. Кызганган жок, запрещать эткен жок, сен эмнеге жазышасың, бул ким? Азыркы деле контактларымды, телефонум азыр эми өзүм клиенттер менен жазышпай калгам, бирок бүт баары менде телефонда калып кеткен да, тагы сохранённый. Анан удалить этким келбейт, негедир ошолордочу. Алар менин мындай ушул бизнестин баштаганда мындай түрткү болгон десем болот да, ошон үчүн аларды мындай сыйлайм, анан кийин урматтайм. Ошол эле сиздин дагы телефондоруңузду банда өчүрүп, перепискалардан бери бар, ишенсеңиз. 2018-19 перепискалар удалителбей, можно мне ресницы деген. Бул аябай жакшы нерсе экен жашоодо. Эки түгөй бири-бирин колдоп, ишенип, ошондо бир ортодо бир нерсе чыгат деп ойлойм. Бири-бирине поддержка бериш керек, самое главное. Салонуңузга кайтсак, салонуңуздун атын Козуля Лаш деп аталат азыр. Ошол бойдон эле калтырдык, анткени ойлодук башкага өзгөртөлү деп. Ошол боюнча суроо берейин дедим элем. Аркага кайтканда сиз өзгөрөт белеңиз, мындай кандай ойлор келди сиздин эмеңизге? Планыңызда атыңызды өзгөрткүңүз келдиби, кээде? Кээде ойлодум мен более жеңилирээк, мисалы азыр мисалы там жакшы аттар чыгып атпайбы, орусчачы? Ошондой бүт баары бир неме кылалы да, мында карап көрсөм, ал ат ничего не означает да, эчтеке көп деле нерсе чечпейт. 7 жылдан бери бир ат менен келди да, пускай кете берсин ушул бойдон. Анткени адамдар, мисалы, подписка таштаган адамдар дагы уже наизусть билет да мени. Ошентип инстаграмга жазса, Козоля деп жазса, биринчи очередте мен чыгам да. Ошон үчүн ушундай эле калтырып койдук. Ойлондум, жаңы жакка чыкканда муш жаңыраак ачсакпы, более салонго подходящий ат выбирать этсекпи депчи. Анан бирок эми адамдын баары ученицаларым да косуле же деп элем, анан кайышбайдан кала берсин деп калтырып койдук ушул бойдон. Ученица деп калдыңыз, азыр ушул өзүңүздү көрүп аткан же окуйм, кайка барып окусам экен деп аткандарга сиз кандай айтып кетсеңиз, өзүңүздүн услугаңыз боюнча кандай услугалар көрсөтөсүз? Бизде чачтан башкасынын баардыгы бар. Окутасыз. Ар бир нерсеге токтолуп кетсек болобу? Кирпикти өстүргөндө канча күн өстүрөт, канча сом болот, рубль менен азыр? Кирпик өстүрүү менден деле арзан үйрөткөндөр бар. Сиздин айырмаңыз эмне? Менин өзүмдүн авторский курсум. Авторский курс деген бул ошол мен өзүм окуган билимдеримди, алган опыттарымды чогултуп туруп, өзүм бир жеңилирээк базовый курс программа түзөм да. Ошол программанын артынан буларга жеңилирээк, оңоюраак жол менен үйрөтөм. Ошол нерседен отличие этилет. Китептеги жаттап алган сөздү айтып берген башка, китептеги жаттап алган сөздү, окуган сөздү өзүңдүн түшүнүгү менен жеткирген бул башкача. Вот ошон үчүн меники азыр жети күнгө 20 000. Мен
10-дон 20-дан окуучу окутпайм. Анткени окуучу үйрөткөн эле кыйын, ошон үчүн 1ден же 2ден, көп эмес. Чотко алар да келген жерде билесиз го, кыздар бар жерде шайтан көбүрөөк бири-бири менен чукулдашып кетпесин деп 2ден эле. Маникюрда Утул эже окутат, анда дагы 1ден 2ден эле окуучу болот. Бирок ал азыр 1ден эле окутат. Анткени анда клиент көбүрөөк да, жетишпей калат. Бизде трудоустройство жагынан бардык жагынан жардам беребиз. Ламинирование, шугаринг. Мисалы, бизде окуучу келип атпайбы, маникюрга чимтип карайт да, 2 жума жүрөт, как будто уже свойский болуп калат да. Тип карайт да, мынаны үйрөтүш керек. Вот ошол эле окуучубуз калган курстарды деле алып алат. Ошо менен ошол кызды 1 ай 2 ай окутуп калабыз да. Ошондой бизде туруктуу окуучуларыбыз көбүрөөк да. Кирпик үйрөтөт экенсиз дагы. Маникюр үйрөтөбүз, брови жасаган үйрөтөбүз, ламинирование үйрөтөбүз, чачтан башкасын баардыгын үйрөтөбүз. Шугарингчи. Баардыгы бар. Шугаринг дагы бар. Бул сал ошо бьюти сферадагы кандай болсо, чачтан башкасын бүт үйрөтөт экенсиз. Чачты кошосузбу? Буйруса. Азыр бир помещениени күтүп турабыз, ошол жер бошосо буйруса. Анда үйрөтүп баштайсыз. Себептен өзүңүз айта кеттиңиз, 14 жаштан баштап чачтан баштаган экенсиз. Мен ойлойм, тажрыйбаңыз өтө чоң деп ойлойм бул жагында дагы. Азыр вот ошол кийинки планыбыз, жолдошум экөөбүздүкү, жаныбызда помещение бар. Бул жактан чыгып ал жактан чыгып бул жака. Ошол жерде эми айтты, биздин ошо досубуздун компаниясы да, ошол аркылуу таап калдык помещение. Так центрде помещение табыш билесиз кыйын. Буйруса ошол помещениябыз бошоп калса, ошол жака шак эле ача коебуз. Азыр биздин көрүп аткандар, көрүүчүлөр мен кайка кайрылам, кантип табам сизди деген болсо, номериңизди айтасызбы же инстаграмыңызды кантип тапса болот сизди азыр? Мени көп эле адамдар тааныйт го, Козуля.лаш деп жазса эле мен чыгам. Номериңизди айта кетиңиз. Рабочий номер 962 914 55 20. Менде обученияда, мен эмнеге обученияга көбүрөөк басым жасайм да, анткени эми көп да бизде аялдарчы оор жумушта иштеген, баласы бар, оор жумушта иштейт, жеңилирээк жумушта иштеп, баласына көбүрөөк убакыт бөлгөнүн каалайм да. Ошон үчүн биздин айымдар самый лучший татыктуу. Аябай көп, мен билгенден көп окуучуну аябай окутасыз. Ошо мен ойлойм, көп эле адамдын жашоосуна өзгөрүү алып келсеңиз керек. Алдыга койгон пландарыңыз кандай азыр? Азыр жашоодо, студияда. Эсен аман көз жарып алсак, анан кийин буйруса студияны чоңойтобуз. Биз женский магазин же салон менен калып калбай, дагы башка мелкий бизнестерге өтө эле дейм. Мисалы, кофейни, может, там шаурма, ошондой маленький шагтар менен буйруса. Алда койгон пландарыңыз чоң экен да, буйруса эми алдыда. Мен ойлойм, мындай денсаулык берип турса эле. Мындай жолдоштун аркасында күчтүү айым тургандан кийин койгон пландарыңыз бар, Кудайым буйруса ишке ашат деп толук ишенем. Мунун аркасында эми талыкпай эмгек кылыш керек. Анан ортодо баягындай түшүнүү болуш керек. Ушул иштеп, ушулга чейин иштеп тапкан акчаңызга эң кымбат алган өзүңүзгө кандай бир белек болду? Машина. Мындай эң жоготучу акча жагынан? Эң жоготу дагы ошо бизнесте чуть выгорание болуп кетти, анткени ошол тапкан акчамды мындай правильный жака иштете албай калдым да, ошол учур выгорание болду. Анан эң кымбат алган белегим бул машина болду. Выгорание деген кай жака? Просто тапкан акчам башка бирөөнүн эле чөнтөгүнө кетип калды да, алданып калдым. Алданып калдым. Ошол. А так эң чоң тапкан нерсем 23 жашымда машина алдым. А так калган акчалар билесиз, бизде үйгө салмай бойдок кезде үйгө саласың, үйдөгүлөргө үй курганга жардам бересиң, үйдүн бытовухасына жардам бересиң. Анан машинадан кийинки эң чоң белегим өзүмө алган билим деп ойлойм. Повышенияга барган. Анткени бул өмүр бою кала турган өнөр эч качан өчпөйт. Азыр бир жака барсаң, мисалы, да, Макка кирсең, же болбосо Манга кирсең, бир тренчеле 15 мүнөт турат да. А сен 15 мүнөттү 4 саатта барып обучение алып койсоң, өмүр бою калат. Сага кез келген убакта жардам берет. Ошол бул баягы эме деп калдыңыз, баягы үйрөткөн жагычы. Ошондо кайсы жагын көп тандайт деп ойлойсуз? Кайсы жагын тандаса жакшы болот? Ошол шугарингби, ресницабы же ал адамдын кызыгуусуна. Өзүндө. Кызыгуусу жок, бирок акча табам деген болсочу. Мен кызыкпайм, бирок мен акча табышым керек деген. Мен андай адамды окутпайм. Вот мага келгенде мен сурайм. Ушул мемеден окуп туруп сразу миллион таап кетем деп келген болсоң, мага адашасың. Сен экөөбүз иштеше албайбыз. Сразу болбойт эчтеке.
сен бир ай 2 ай акчасына көп эме кылбайт экенсиң. бир ай 2 ай кыйналасың, клиентский база чогултуш керек, кичине практика алыш керек, анан вот 5 айдан кийин результат сенде болот. А эгер сен башында ушундай ой менен келсең, анда лучше экөөбүз ушул жерден эле токтотуп коелу. И өзүнө уверенный адамдар бат үйрөнүшөт. Сиз идеяларды трендтен калбаган, мен тренд деген себебим мен билгенден биринчилерден болуп кардарларыбыздан сиз бизден сурагансыз, сизде да ушундай машинка бар деп өзү пучок кылганчы. Мен өзүм ушуну сизден угуп анан мен таң калгам, ушундай бар экен депчи. Ошол трендтерди сиз каяктан көрүп турасыз, каяктан изденесиз? Инстаграмдамы же бирден окуй карайсызбы? Мындай мен билгенден постоянно изденүү үстүндө жүрөсүз да, мындай бирдеке издеп карап жүрөсүз. Ошого сиз кандай? Эми азыр бизде Инстаграм, анан повышенияга барганда ошол адамдын окружениясындагы адамдарды таанып каласың, анын аккаунтуна кирип каласың, анан аны карайсың, мына пинцети бар экен, мына машинкасы бар экен. Мисалы ошол убакытта мен үйдө иштегенде 15 миңге машинка алыш мага вау болгондо, бирок мен эмнегедир ошону алып көргүм келген да, интерес болгондо. Вдруг типа вот кыргыздардын арасынан типа может, возможно, мен единственная болом машинками иштеген депчи. Бирок ошондой эле болгонсуз сиз убагында. Единственный сиз болгонсуз. Анан бирок мен азыр мисалы ленточная техникада иштеп атпаймынбы? Мен машинка менен деле 1 саат кылам, ленточный менен деле 1 саат кылам да. Кааласам машинка менен иштеп берем, кааласам муну менен иштеп, мага айырмасы жок. То что мен экөөнү тең бирге алып кеткем. Да, мага кызык болгон. Мындай кантип ушу машинка менен ачса болот. Вот азыр ошол орус айым вот азыр 45 миңге 50 миңге машинка выпускать этет, электронный. Кнопкасын басып койсоң өзү ачып берет сага. А бирок но деген жери бар да, по-любому ручная работага жетпейт. Анткени свет өчүп калса, же машинканын бир жери сынып калса, клиенттин жарымына келгенде ручная техника билбесең кантип бүтүрүп бересиң. Анан ал машинкага мисалы каждый второй ресница түшүп келбейт. Өзүнүн определенный бренддеги ресницасы менен иштеш керек. Же файл түгөнүп калса, же бир немеси пружинасы чыгып кетсе, пластмасса да эми по-любому сынып калса кантип иштейсиң. Ошол жагын ойлоп, анан көбүрөөк кайра лентага өтүп кеттим да, бирок аны менен деле анча мынча иштеп турам. Колумду көндүрүп, унутуп калбайын деп. Сиз баягы 8 жыл болуп калды дедиңиз, Москва жүрүм. Кыргызстанга барып турасызбы? Сагындыңызбы? Барып турам. 2 жылда бир. Сагынып каласызбы өзүңүздүн туулуп өскөн жериңизди? Кандай мындай сүрөттөп берет элеңиз мындай? Көлдү сагындым десең асыкта. Билбейм, биздин Кыргызстан эми Москвада чоң болбосо дагы эми туулуп өскөн жериң болбойт. 18 жашка чейин ошол жакта чоңуюп ар бир көчөсүн басып эметкен үчүн ал жакты сүрөттөй албайм да. Сагынасыз. Абасы, туугандарың бар. Мисалы көп айтат, Москвадан үй алып албайсың, же калып албайсыңарбы депчи. Кудай сактасын, конечно, ата-энелерибиз бар ал жакта. Эми алар эме болсо ошол жака коюлат, аны зыярат кылыш керек, башын кармаш керек, барыш керек, тазалаш керек, алар суугарыш керек дегенде биз Москвадан үй алабыз деген оюбуз жок. Биз лучше Кыргызстанга үй салып, ошол өзүнүн мекенибизде эле. Ата-эне деп калдыңыз. Ата-энеңизге бир эки сөз менен кандай бир ыраазычылык билдирет элеңиз азыркы эмеде? Ошондо Москвага келем дегенде жибергенине рахмат айтам. Эгер жибербегенде, балким мен азыр мондай даражага жетпейт болчумун. Ата-энеңиздин мемеси менен, да. Макул, хорошо, барып кел кызым депчи, анткени менден чоң байкем бар да. Колдоосу барбы? Дагы эле колдоо көрсөтүп турабы азыр? Апам ооба. Мисалы мурда башында каршы болчу, видео тартканда эмне болгондо, азыр уже кийлишпейт. Ооба, тарта бер кызым, туура адамдар сүйлөй берет, аларга көңүл бурба. Сен значит биринчи орундасың деп коет болду. А мурда вот болгон. Эми баягы сенин видеолоруң ар жакта жүрсө, туугандар чалып, сенин кызың кафеде отурат экен, биякта отурат экен депчи, видеосуна мына мынтип жазып коюптур кызыңы жамандап деп. Эми азыр деле чуть-чуть бар, бирок мурдакыдай эмес. Өзүңүздүн мени свободага кое бергенине рахмат айтам да. Ата-энелерибиз аман болсун, бар болсун. Себептен ар бир балага ата-эненин бул батасы, дуасы, колдоосу, сөзү эле. Себептен да азырда кимдин гана атасы, ата-энеси тирүү болгон болсо барып кучактап ыраазычылык айтып, ошол моменттен колдонуп калыңыздар. Себептен да бул ата-эне деген өтө бул ата-эненин сөзүн уккусу келген адамдар бар да, азырдап берчи атам болсо дегенче. Ошого атаңыз, энеңиз тирүү болгон болсо барып катты кучактап, ыраазычылык билдирип, мындай ошол адамдардын дубасын алыңыздар. Сиздин келгениңизге чоң рахмат. Бир кайрылып кетсеңиздер бизди көрүп аткан эмеге, аудиторияга кандай сөз айтат элеңиз? Буюрса, бизди эми көрүп аткан мисалы
жаңы башталган мастерлерге дейин, биринчи, потому что бизди ким көрөт? Биздин эле өзүбүздүн эле коллегаларыбыз көрөт. Биринчи бизге өзү поддержка берет. Мына коллега мындай сүйлөптөр, мынасын, мисалы, мага чейинки тарткан кыздардын деле, бул мындай сүйлөптөр, значит, ушул жерин алыш керек экен, мына жерин билем, мына жерди оңдош керек. Биринчи өзүмдүн коллегаларыма ийгилик каалайм, жумуштарында өсүп өркүндөй беришсин. Анан экинчиден, возможно, ойлонуп жүргөн адамдарга ушул жака барып иштесем, мынтсем. Азыр эмне көп? Мастер көп. Но при этом мастер көп болгон учурда деле ошончо клиент көп. Ошон үчүн ойлонбой окуй беришсин. Если лучше окуп көрсүн, бул өзүнүкү же өзүнүкү эмес экенин түшүнүп алат адам. Чем кийин жалеть этип отургандан көрөчү, ушул салон жаатын өтөт элем, уборкадан тажадым, кассадан тажадым, повардан тажадым деген айымдарга бизди көргөн, может, возможно, азыр эркектер деле жазап калбадыбы, таң калбай калдык го. Менде анча-мынча моделдер келет. Мен сурап окуйн дедим, кандай болот, анан мени кыргыз кыздары кантип принимать этет демчи. Азыр самый главный адал, халал эмгек тапсаң, акча тапсаң, эчтеке уят эмес. Если окуйм дей турган кыздар болсо, ооба башында кыйынчылык болот, бирок өзүңүзгө ишенип, коркпой окуй берсеңиздер болот. Жана дагы Козуле Лашевский келип окуңуздар да, реклама. Мага келиңиздер да. Сизге да бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Биздин команданын атынан ишиңизге ийгилик. Силер да өнүгүп өсө бергиле, точкаңар көбөйүп кетсин. Буюрса не только Москва, башка жактарга дагы, Америкага дагы ачкыла. Ошол жака да план болгон. Барып иштеп келейин, чакыргандар бар, өзүмдүн мисалы байкем бар, апам жактан 25 жылдан бери ошол жакта иштейт, ошол чакырып калган бойдок кезде. Просто страх болгон да, барган эмесмин. Кандай болот, эмне болот? Бирок мындай карап көрсөң, ошол жакта тапкан акчаны бул жакта деле таап атам да. Тарак бир жерде көгөрөт да. Ал жака бул жака секире берген болбойт. Тарак бир жерде өнүгөт, бир жерде көгөрөт. Буюрса ошол жака да ачыңыздар. Буюрса бизде кыргыздар көбөйүп кетти го, бардык мамлекетти басып атабыз, таракандай болуп эле. Аман эсен көз жаралаңыз. Ишиңизге ийгилик, ыраазычылык сизге билдиребиз. Ушунча адамды окутуп, буга да өтө көп мындай тажрыйба, нерв да керек. Бактылуу болуңуздар. Ишиңизге ийгилик. Жаңы ачкан салонуңуздар өркүндөй өсө берсин. Рахмат сизге. Саламат калыңыздар. Бүгүн биздин берүүбүздө Нурзада болду, Козуле Лашев студиясынын жетекчиси. Саламат калыңыздар.